Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Сиздер бул жактасыздарбы? Ооба, майрамыңыз менен. Мындай экен го, мындай экен го азыр, Ассаламу алейкум, урматтуу айымдар жана мырзалар, өнөр сүйгөн коом, биздин сүйүктүү угармандар. Бүгүнкү энелер күнүнө карата майрамдык эфирибизди ачып жакты. Бүгүнкү майрам менен куттуктап, менин апам аталышындагы майрамдык эфирин баштады. Бизде өзгөчө коноктор, кыргыз эстрада ырчысы, теле алып баруучу, продюсер, көптөгөн долбоорлорду ишке ашырып келген күчтүү айым. Бирок дагы бир негизги статусу бар, анын жанында башкалар бир тең болуп калышы мүмкүн, Ал даражасы анткени ал апа. Бүгүн бизде мээримдүү 3 кыздын апасы Анжелика Кайратова жана анын кызы Тун кызы Айыма менен конокто. Кош келиңиздер. Баракелде. Сиздерди көргөнүбүз. Манайыз абдан сонун эшиктеги жаркырап турган күндөй. Негизи эле адам баласына мен ойлоймун, маанайды көтөрүш үчүн болгону гана бир ушундай аяна чөйрөнүн сүйүүсү керек болуш керек деп. Менин бүгүнкү таңым өзгөчө болду. 3 кызымдын кучагында ысык чайы менен менин жатып турган уктап аткан бөлмөмө чейин алып келишип, куттукташып. Манайым абдан жакшы. Майрамга карата апалар күнү. Кайсыл түстү жакшы көрөсүз? Бул жерде туура. Баракелде. Ай, көп да менин хоббим. Ооба, көп болуш керек чындап эле аябай, бирок эң жакшысын Кыймыл аракет боюнча же үйдөгү жумуштар боюнча? Үйдөгү жумуштар боюнча Мен жакында эле эме жаңы рецепттерди ойлоп тапкан жакшы көрөм үйдө. мына сага. Тамак жасаган болуш керек. Демек жаңы рецепттеги, жаңы аталыштагы тамактар бар сизде. Холодильникте болгон нерселердин даамдарын бири-бирине мындай чапыраштырып, сонун даам чыгарып. Бул 100% туура жооп, анткени тамак жасоо деп жоопту калтырган экен. Ал эми кайсы тамакты жегенди жакшы көрөсүз? Картошка. Картошка экен. Ооба, бар. Баракелде. Курулган картошка деп жазылган. Канча жесем да тажабайм. 5 бармак турса да картошка куруп бергилечи дейм. Кайсы жанрдагы кинолорду жакшы көрөсүз? Мен айтайынбы? Мен дагы көрөйүнбү? Мындай болжолдуу. Мистер Смит сыяктуу кинолор жакшы керек. Комедия я люблю. Комедия. Еще. Кыздар менен чогуу комедия көрөбүз, үчөөбүз тең, төртөөбүз болуп. Анан мелодрама болуш керек. Илай өрөбүз да, эми Элиман ыйлатканды жакшы көрөбүз. Ооба, бул жерде жоопто мелодрама деп жазылган. Бул туура деп кабыл алды. Энелерде жаман сапат болбойт болуш керек. Эне кандай болбосун, бала энесин барктайт. Мен оюмча, эне эң биринчи ирет таза болуш керек. Тазалыкка балдарын үйрөтүш керек. Эненин эң мыкты сапаты ошол тазалык. Өзгөчө позитивдүү, шаңдуу, анан дароо эле билинет экен, мындай радионун атмосферасы жайдары экен.